Зона директор. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 12 майда Бишкек шаарындагы Алтын Түйүн балдар инженердик техникалык академиясынан кабар алды. Аталган мекеменин короосунда академиянын окуучулары мамлекет башчысына дрондуу башкаруу ыкмаларын, чыгыш күрөш оюндарын, өздөрү курган мини тракторду көрсөтүштү. Созвездие клубунун тарбиялануучулары Садыр Жапаровду планетарийге кирип иллюстративдик асманды көрүүгө чакырышты. Жапаров робот техникасы, информатика, көркөм сүрөт, 3D модельдөө, астрономия сабактарынын бөлмөлөрү менен таанышып чыкты. Окуучулар болсо мамлекет башчысын өздөрү курган роботтордун ар кандай модельдери, роботтоштурулган техника, модельдөө жана программалоо долбоорлору менен тааныштырып, чыгармачылык жетишкендиктерди жана келечекке карай пландары жөнүндө айтып беришти. Президент Садыр Жапаров академиянын окутуучулары жана окуучулары менен болгон баарлашуусунда мекеменин педагогикалык инновацияларды кеңири жайылтуудагы жана кошумча билим берүүнүн жаңы технологияларын топтоодогу мүмкүнчүлүктөрүн айтты. В данный момент у нас там находятся ребята, которые смотрят материал, да, своеобразный. Он нам напоминает форму именно звездного неба, да? Поэтому нам это очень помогает. Было принято решение дать год на полное шествие около 2 недель потребовалось. Кыйын мезгилге карабай академиянын имараты сакталып, конструктордук ойлоп табуучулук, долбоордук жана изилдөөчүлүк иштери улантылып жаткандыгы канааттануу менен белгилеймин. Кудай буйрса мындан ары мен биринчи жолу келип көрүп кеттим. Кудай буйрса мындан ары да колдоолорду көрсөтүп турабыз, өнүктүрөбүз, бардык жактан жардам беребиз. Бюджетиңердин 2 эсе көтөрүлгөнүнө тапшырма бердим. Кудай буйрса бюджетиңер мындан ары 2 эсеге көтөрүлөт. Мунун бардыгына педагогдордун, академиянын жетекчилигинин кошкон салымы зор экени байкалып турат. Буга өзүм күбө болдум. Эмгек жамаатынын ар бир кызматкердин ишке болгон мамилесинен улам, академиянын иши үзгүлтүккө учурабай, өсүп келе жаткан муундун физика, математика, астрономия сыяктуу табигый илимдерге, техникалык чыгармачылыкка болгон кызыгуусу артып, колдоого аларлык иштер жүрүп жаткандыгын байкоого болот. Дайыма колдоп турабыз мындан ары Кудай буйрса. Биз Кыргызстанды экономикалык модернизациялоо максатында мындан ары окуучулардын техникалык билимдерин өнүктүрүү боюнча иштерин ар тараптан колдоого алабыз. Учурда мезгилдин талабы башка. Дүйнөлүк коомчулук 4.0 мууну индустриялык революцияга кошулду. Ушундан улам алдыбызда жаштардын билим берүүсүнө жаңыча мамилени жасоону талап кылган кыйла олуттуу жаңы милдеттер турат. Биздин билим берүү системасына реформа жасашыбыз керек. Алдыда бизди чоң реформалар күтүп турат. Кудай буйрса жаңы министрибиз ушул реформаларды жасайт деп терең ишенебиз. Экономиканын муктаждыктарына жана жаңы мезгилдин талаптарына жол бере турган билим берүү системасын түзүүбүз керек. Алтын Түйүн балдардын Республикалык инженердик техникалык академиясынын алып барып жаткан иштери мактоого арзыйт экен. Мына бүгүн дагы өзүбүз күбө болдук. Бирок сиздер өз потенциалыңыздарды өстүрүп, мезгилге шай, заманга бап келген мамлекеттин, коомдун жана ата-энелердин кызыкчылыктарына жооп берген билим берүүнү сунуштооңуздар зарыл деп эсептейм. Мындан аркы кадамдар боюнча сиздерде жаңы идеялар, сунуштар да болот деп ойлоймун. Коом ордунда тура бербейт, уламдан улам алдыга жылуулар болот. Ошондуктан сиздерде дагы бүгүнкүдөн дагы жакшы келечекте мындай бир өнүгүп кете турган, алдыга жыла турган жакшы сунуштар болот деп терең ишенем сиздерден.
Мамлекет башчысы атамекендик экономиканы өнүктүрүүдөгү 2 стратегиялык тармакты белгилеп, алар табигый жана техникалык илимдер жаатындагы терең билимди талап кылган тоген жана энергетика тармактары экенин айтты. Ошондой эле Садыр Жапаров Алтын түйүн академиясынын келе жаткан 60 жылдык мааракеси менен баарын куттуктап, билим берүү мекемесинин бюджети 2 эсе көбөйтүүлөрүн баса белгиледи. Жыйынтыгында Президент Садыр Жапаров билим берүү жана илим министрлигине жолугушууда айтылган бардык маселелерди тезинен ишке ашырууну тапшырды. Исследовательскую тему наших коллег преодоление сложно пересеченной местности. Идеи позаимствовали у американской компании Boston Dynamics, а если точнее, то их робота Spot, который сейчас хотел бы продемонстрировать. Собака, да? Да. Да, робот-пес. Да, робот-пес. Так что в дальнейшем мы можем улучшить. Позвольте нам подарить вам инновационного робота, сделанный нами при использовании систем технологий.